7182 санын 42 санына бөлөбүз. Бул жерде бөлүнүүчү 7182, ал эми 42 бөлүүчү тийиндини эсептөөбүз керек. Тийиндини эсептөө үчүн биз эң чоң разряддан баштап бөлүп баштайбыз. Бул жерде 7ден баштап бөлүп баштайбыз. 7 42ден кичине. 7ге кийинки разрядты кошуп алабыз. 71. 71 саны 42ден чоң. Анда 42 санын 1ге көбөйтөбүз. Себеби 42 санын 2ге көбөйтсө 84 болуп, 71ден чоң сан болуп кетет. Же болбосо бул жерде 7100 санын түзүүдө 42 санынан 100 сан керектелет деп дагы түшүнсөк болот. Себеби бул жүздүк деп алабыз. 1ди 2ге көбөйтсө 2, 1ди 4кө көбөйтсө 4. 71ден 42 санын кемитебиз. Бул жерде ОЗ2 түрүндө дагы кемитсек болот. 71 эмес 72 деп элестетип алып, 72ден 42ни кемитебиз. Анда 30 калат. Бирок 30дан дагы 1ди кемитүүбүз керек. Себеби биз 71ден эмес 72ден кемиттик. Анда 30дан 1ди кемитсе 29. Айырма 29га барабар. Же болбосо момунча түрүндө кемите турган болсок, биз бирдиктен бирдикти кемитүүбүз керек. Бир бирдиктен 2 бирдикти кемите албайбыз. Анда биз ондуктан 1 ондук алабыз. Бул жерде 7 ондук бар. Анын 1 ондугун алса 6 ондук калат. Ал эми бул жерде 1 бирдик, 1 ондук менен биргеликте 11. 11ден 2ни кемитсе 9. 6дан 4 кемитсе 2. 29. Анда биз кийинки разряддагы санды дагы түшүрөбүз. Бул жерге кошобуз 8. 298ге барабар. 298ди 42ге бөлүүбүз керек. Анда бул сандарды тегеректеп алсак, 298 саны 300гө дагы жакын. Ал эми 42 саны бул 40ка дагы жакын. Бул жерде 300дү бөлүү керек 40ка деген сыяктуу дагы элестетип алсак болот. 300дү 40ка бөлгөн менен 30ду 4кө бөлгөн бир эле жоопту берет. Анда биз бул жерде 30ду 4кө бөлүүдө же болбосо 4тү кайсы санга көбөйтсө 30га дагы жакын сан боло тургандыгын таап алсак болот. 4тү 7ге көбөйтсө ал 28ге же болбосо 30га дагы жакын сан болот. Анда 42ни дагы 7ге көбөйтүп көрөбүз. 298ден чоң сан дагы болуп калышы мүмкүн, жетпей буга жакын сан болушу дагы мүмкүн. 7ни 2ге көбөйтсө 14, 4-үн жазып калабыз, 1 көңүлдүү. 7ни 4кө көбөйтсө 28 көңүлдүү 1 менен 29. Сандардын айырмасын эсептейбиз. 8ден 4 кемитсе 4, 9дан 9 кемитсе 0, 2ден 2ни кемитсе 0. Кийинки разряддагы санды алып түшөбүз. Бул жерге 2. Бизде пайда болгон сан 42. 42ни 42ге бөлүү үчүн 42ни 1ге көбөйтөбүз. 1ди 2ге көбөйтсө 2, 1ди 4кө көбөйтсө 4. 42ден 42ни кемитебиз 0. Бул сандар калдыксыз бөлүндү. 7182 санын 42 санына бөлсө, тийинди 171ге барабар.